Азыркы адамдарга бир ката кылып коюң, бүттү. Мен сени кыямат күнүнө чейин кечирбеймин. Охо, чындап кечирбейсиңби? Бул кимдин сүннөтү? Жана кимдин дини? Себеби буну мен анык билемин исламдан эмес. Анан анык билемин Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнөн эмес. Бирөөдөн капа болуп кечирбестик. Эмне үчүн? Аллага касамдыр туугандар. Мен бул сөздөрдү айткым келбеди эле. Бирок бүгүн ушундай окуяларга күбө болуп жатабыз. Эки ага ини бир тууган, бир жерден чоңоюшкан, бир жерден чыккан, бир көкүрөктү эмип чоңоюшкан, бир бешикте жатып, бир бөлмөдө чоңоюшкан, бир тарелкада тамак жеп, бир идиштен суу ичишкен. Бирок бүгүн бири-бири менен сүйлөшпөйт. Эмнеге? Анын аялы менин аялымды жамандады, менин аялым капа болду, аялдарыңар башыңарда калсын. Бул нерсени кандай кабыл кылабыз? Менин өз агам, жаштыгымдан бирге өскөн агам, арабызга бир аялдын киришине уруксат берет. Динибизде барбы ушул? Ата бала бири-бири менен сүйлөшпөйт. Эки жакын достор мамилени үзсө, достукту бүтүрсө, акыр силер зорсуңар эле го. Силер бекем дос элеңер го. Бир окуя, бар жогу бир ката. Анан бүттү достук. Бүтөт. Эмне болуп жатат? Силерге туугандар. Эмне силердин жүрөгүңөр жокпу? Эр катындар 15 жыл бирге жашайт. Бир катаны деп анан ажырашат. Динибизде барбы ушул? Таң каламын мен. Oh